Assalamu alaikum. Урматтуу Акылбек Жапаров. Караңызчы көмүргө очерет дейм. Эмнеге ушул өзүбүздөн чыккан көмүрдү жакшынакай элге эртерээк эле ушу кампаларды толтуруп койгонго болбойт. 50 машинебиз бар менчик. Ошолорго деле ташып келип, могу бир ай мурун эле толтуруп койсо болот беле, суук келатат деп какшап аткандачы кыргыз көмүрдүн бул эмне саботаж кылгандыгы. Караңызчы эми октой 2 километрде эмне очерет турат. 4000 сомдук көмүргө. А башка жерде 6,5 миңден болуп атат. Колунда барлар ушакта алып атат да, колунда жоктор моженде очеретте турат. Жакшылап эле көзөмөлдөп койсоңор болот. Биз Кыргызстанда деген көмүр деген маселеси болбош керек эле да, килейген ушунча тоону ачып коюшкан. Эмнеге мындай болуп атат десе, техника жок, спецтехника жок. Бүт жалдама, миллиондорду төлөп атат жалдаган фирмаларга. Ошол кимдин чоң техникалар кимдики? Жалаң чоңдордуку ошакта иштеген, жакшылап иликтесеңер. Бирин кыргызга, бир элге, бир күйгөн болобу? Билин ушу көзүбүздөн чыккан кенди дагы жакшынакай таркатып бербей, монтип очерет мына. Бул портер азыр мына 1 тонна алып бартат, бир бакыш 4000 сом. Портерге 1000 сом берет, 5000 сом менен үйүнө жетти. 1 тонна көмүр. Очеретте көчөтөн бери турган могу портердар. Мына. Анан иштеп атабыз эле, кыйратып атабыз да, каякта кыйратып атасыңар? Бизге спецтехника эле алып бергиле, кара кечеге, конкретный чоң эле.